Беріңіз сұрағыңызды Рая. Беріңіз. Мен регистрациям договор бар да, сән ішпеймін. Мен паспортымды кеше жаңа паспорт алдым да, срок бітіп жатқан үшінші. Паспорттан сұрасам, не болсам болады, дальше мен границаны шектешім керек не десем, ал посольство юрис айтты. Онсыз да қайерде учетта тұрсаңыз, ошол жерге барып, паспортыңызға печать бастырып алуға деді да. Мен жетеуін емшіға барсам, монш қойды маған. Получили, живите дальше деп қойды да. Не болсам болады дальше. Рая, седеке, все, мен сұрағыңызды түшүндүм. Сиз ошолеке посольстводон справка алгансыз, тура айтамбы, ушундай паспорт, ушундай номерлуу жаңы паспортко алмашылды деп. Сиз ошол эки справкаңызды алып алып, өзүңүз регистрация болгон райондун жанагы УВМ миграционный службасына барасыз. Хорошо? Ошол жерден арыз жазасыз. Ушундай, мына мен жаңы паспорт алдым. Менин колумдагы бардык миграционный картамды, регистрациямды ошол жаңы паспортко өткөзүп бериңиздерди өтүнөм деп арыз жазасыз. И алар ошо сиздин данныйларды өзгөртүп, тигиреки жаңы паспортуңузга өзгөртүп берет. Бул милдеттүү түрдө. Кирди чыкты жазабаңыз, потому что эгерде сиз азыр эски паспорт менен жүрүп, жаңы паспорт менен кирди чыкты жазасаңыз, анда сизге за предоставление ложных сведений деп азыр черный списокко түшүп кетип атат кыргыздар. Макулбу? Ошондуктан регистрация болгон райондун миграционный службасына барып, паспортуңузду алмаштырасыз. Бүт перерегистрация кыласыз да, мындайча айтканда, жаңыдан. Ошондо договорумду отдел кадрга барышым керекпи или ошол жерден эле алып беришеби? Отдел кадрга барасыз. Отдел кадрдан алмаштырып алыңыз трудовой договоруңузду дагы. Кийин ошол паспорт менен дальше гражданство тапшырып берсем болобу? Болот, эмнеге болбойт? Болот. Ошо эгер тем более сиз гражданство тапшыра турган болсоңуз, тем более сиз ошол экени алмаштырышыңыз керек. Миграционный служба аркылуу. Просто кечээ ошо миграционный служба ошол жерге барсам, получили, ошо живите еще дальше деп кетип калды. Сиздин айтымыңыз боюнча сиз көчөнүн миграционный служба эмес, сиз МФЦга баргансыз. МФЦ деген МВД бар го, жанагы регистрация жасаган жери. Ошого барганмын да. Сиз айтыңыз, бу дагы поменять деп. Закон боюнча алар алмаштырып бериш керек. 115 федеральный закондун 13-14 статьясында ошол көргөзүлгөн. Именно ошол жаңы паспорт алган паспортко жана башка документтерге өзгөртүү киргизүү боюнча закон ошол жерде. Ошондо мен биринчи ошол жака барып, андан кийин договорума барышым керекпи? Отдел кадрга или биринчи отдел кадрга барып, тура ал жака барышым керекпи? Вообще желательно ошол эки трудовой договоруңуз менен деле барсаңыз болот эжеке, аны алмаштырбастан. Ата биздин МВДдан иштеген кичи капризный да, мындай пул бере бербейт да, ошого. Кечээ барсам ошентип койгон, кирди чыкса кылсамбы деп ойлоп аткам. Жок, сиз айтыңыз, антпесе болбойт экен, потому что в течение 7 дней надо поменять все данные, паспортные данные, изменения, внесенные в документы деп жазылган ошол закондо. Если барып ошол жерден албаса, чалсаңыз, мен закондун немесин кесип туруп жөнөтөм, ошол эки менен көргөзөбүз. Группага жаздым, эч ким ответ бербеди да, мен жерде карап тургам, кантип чыгып келди. Ой, Марая, билбегендер бере албайт, татаал немечи ситуация сиздики. Ошон үчүн бирок түшүнөсүз, юристтен гана жооп аласыз. Замира, мага бир минут убакыт бересиз, сиздин кезегиңизде мен азыр Лама академиясынан сурайын, бияктан жазып калыштыр срочно. Бир мекендешибиз удворение алган 18 боюнча. 3-1 жыл янагы кайтып Азыр эң жер алып чыгып кеткен болот да, бул жерден 10 күндү да өткөзүптүр. Эменен эми кайра обжалование кылса болобу болбойбу дейт азыр Кыргызстанда. Эгерде ал атуулдун атасы, энеси, же аялы, же баласы гражданин Россия болсо, же официально иштесе, же болбосо үйү бар болсо ошо Россиянын территориясында обжалование кылса болот. Бирок уже кассационный порядке деп коет. Ал Россиядан чыкпай туруп ошо обжалование кылса болмок. Анткени чыгып кеткенден кийин кассационный жалобалар өтө узак убакытта каралып атат.
Биз былтыр июнда жазган кассационный жалобалар, июльда жазган кассационный жалобалар азыр араң каралып атат да. Так что основаниясы болсо жазсын. Основаниясы жок болсо анда бул бекер эле өзүнүн убактын коротот, нервин коротот. Андан көрө ушу 5 жыл күтүп анан кирген оңой болот да. Макул, рахмат. Замира, бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы? Мен азыр жакында эле регистрациямды официально жылдырдым да, трудовой договор менен. Анан азыр 13, анан 15 жашта 2 кызым бар. Алар каникулга Кыргызстанга кетишет, мектепте окушат бул жердечи. Анан ошо июнда кетип, июлда келишет. Келгенден кийин аларга мен регистрация тапшырганда кандай кылып тапшырам? Өзүм эмеден эле тапшырабыз да биз, жанагы госуслугиденчи. Ошондо өзүм регистрациям суроогуна окшотуп жазсам болобу? Ооба, сиздердин кыздарыңыздар келгенден кийин, келип атканда жанагы миграционный картасына частный виз деп чыгып кириш керек да. Булар учеба же болбосо работа деп чызганга акысы жок. Ошондуктан частный визит деп киришет. И анан киргенден кийин эле сиз өзүңүздүн трудовой договоруңуздун негизинде кыздарыңыздарга ошол канча срок болсо ошончо срокко регистрация кое аласыз. Только единственный, сиз кыздарыңызды башка үйгө кое албайсыз. Сиз өзүңүз регистрация болгон жерге коюшуңуз керек. Ооба, алар азыр деле ушул үйдө, ушул жерде чогуу турабыз бардыгыбыз. Анан алар келгенде учеба деп эле келишкен, бул жерде окушат да. Учеба деген бул жогорку окуу жайда окугандарга учеба деп берилет. Частный деп келиш керекпи? Жашы жетелектер частный менен киришет. Жашы жетелектер анан жанагы карган адамдар 65 жаштан өйдөгүлөр, ошолордукилер частный визит менен кириш керек негизи. Мен срогум менен койсо болор экен. Анда Сиздин сурооңуз менен коюп атайын. Буларга немеге Сахаровадан барып дактилоскопиядан өтүш зарылбы? 6 жаштан өйдөгүлөр бүт өтүш керек. Дактилоскопия и медосмотрдан обязательно өтүш керек булар. Биз просто бул жерде булардын московский полистери бар, эмеде прикрепленный эме поликлиникадачы. Ошентсе деле өтүш керекпи? Ал Сахаровадан медосмотру бул башка нерселерди карайт. Ал эми жанагы местный немелер башка оору же болбосо башка ситуацияларды карайт. Сахарованын медосмотрунан обязательно өтүш керек. Бул Сахарованын медосмотру бул ошо мигранттардын ичинен жугуштуу ооруларды кароо, ошолордукилерди учетко коюуга неметилген да. Түшүндүңүзбү? Ал эми сиздин жана мектептен өткөн медосмотр бул башка, ошол жана сууга түшкөнгө уруксатпы же болбосо коомдук жайларда жүргөнгө уруксатпы, ошол экиге өтүшөт да алар. Алардыкы башка. Келип регистрация тапшырып, анан регистрациябызды алгандан кийин алып барышым керек экен да. Бирок булардын алып барган эмесмин да. Ооба, 1 айдын ичинде өткөзүп коюшуңуз керек. Кийин азыр уже мектептерди федеральный миграционный служба карап, дактилоскопический картасы жок балдардын ата-энесине штраф салып атат. Астын уже депортация кылып атат. Анда булар барып келгенден кийин ошентишим керек экен да сөз. Анда кечиресиз дагы бир суроо, азыр менден мурун бир эже сурагандай, менин да паспортум срогу бүтөт. Ошондо МФЦдагы миграционный служба МВДга барамбы? Ошондо мен миграционный служба ошол да? Ооба, өзүңүз регистрация азыр ЦВМ болуп калды. Центр по вопросам миграции деп коет. Ошодекиге барасыз. Обязательно барып, 7 күндүн ичинде справкаңызды көргөзүп, регистрация, миграционный карталарыңыздын бүт бардыгын жаңы паспортуңузга өткөзүп алыңыз. Антпесеңиз кийин кара тизмеге кирип кетесиз. Болбойт да. Ошол МФЦдин ичинде биз регистрация кылып жүргөн жер, азыр через МОСРУ менен запись болуп барып калдык го, живой очередь алышпайт да. Эми ал жерде эдике мындай да, определенный күндөр бар. Бир күндөрү ал уведомление принимать этишет, бир күндөрү миграционный учетко коюшат, бир күндөрү консультация беришет. Сиз ошолеке миграционный учетко кое турган окошкого барып эле заявление жазасыз да. Мне не на миграционный учет, а мне нужно изменить данные десеңиз, ал вообще-то без очередь эле кое бериш керек негизи. Жок, булар жакын жолотпойт да. Барса можно спросить десең, нет деп эле түртүп салышат, только по записи депчи. Эч ким эчтеке кыла албайт. Неме аракет кылыңыз, баягы өзүбүздүн укуктарыбызды неметкенге коргогонго даяр болушубуз керек.
Ошон үчүн бекемирээк болуп айтыңыз. Это надо в течение 7 дней надо подавать. А я не могу записаться. Давайте этот, вот я заявлениеңизди даярдап алып барып, ошо ксерекс мусеректерин бүт баардыгын даярдап алып барсаңыз, сразу эле принимать этет ал жерде. Жок, жок, меники азыр бүткөн жок. Эми на будущее суралайын деп атам да, жакын арада ошого эми запись кылып деле барсам болот да, Сөйгүл Байымда элечи. Вообще желательно, да. Ошол болуптур. Чоң рахмат ушуну сурайын деген. Так, Замирадан кийин Айгүл Тоялиева. Бериңиз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Мен декрет боюнча сурайын деген болчумун. Мен иштеп жүргөндө декрет алган эмесмин да. Ал компания тендерден өтүнүп калып, ал компания кетип калганда, андан кийин мен төрөдүм. Ал компанияга мен эч эмете албадым да. Бияктан врачтар справка берди, тияка алып барып бере алган жокмун да, себеби ал компания кетишти да. Кантип декрет алсам болот? Ошо уже төрөдүм да. Ал декретти эжеке сиз ал фирмадан албайсыз. Сиз ал декретти соц помощьтан деле алсаңыз болот да. Соц помощько барып жазышыңыз керек да, заявленияңызчы. Алло. Айгүл угуп атасыз, Сот кайсы жака дейсиз? Мен биринчи жолу төрөп атам, анан ошон үчүн анча мындай информация менде көп жок да, анан да пособияга да тапшырыш керек экен го. Декретти алган жокмун да. Негизи ошол өзүңүздүн фирмаңыз чыгарып бериш керек, но эгерде сиз фирмаңыз уже жок болуп, аны менен трудовой отношениялар токтогон болсо, анда соцпомощьтан эле барып аласыз. Соцпомощь. Районный этот эмне деп койчу эле, соцпомощь деп коет негизичи. Соцпомощьтун немесине барасыз да. Офисине барып, ошол жерден пособияга, анан единовременный жанагы сүйүнч акча дегендерди дагы ошол жактан аласыз. Эгерде сиз официально иштеген болсоңуз, трудовой договор бүт немелерин копияларын алып алыңыз. Синилсти алып алыңыз. Менде бар ошо официальный иштегем да, официальный баарын иштегем. Анан тиги компания тендерден утулуп калып, башка компания келип иштеп калды да. Мен ал анан эч жака эмете албай калдым да. Декретный эч нерсе ала албай калдым да. Анан справка беришкен тияктан врачтар. Анан мен кайсыл жака алып барышты, уже офистен көчүп кетишти да алар. Соцпомощько барыңыз, соцпомощько барып айтыңыз, эта компания уже проиграла тендер, ушла. А я там официально работала десеңиз эле, ошол жерден таап тигиреки фирма эгер жабылып кетпеген болсо, алар налогоплательщик болот. Налог төлөп атат да, башка жакта иштеген күндө дагы. Сиздин налогторуңузду таап, ошоликинин эсебинен пособияга чыгарып берет. Сиз РФсиз ошондо гражданин? Мен жок, РФ эме, СНГмин. Кыргызстандын неме жери. Кыргызстан менен деле ошоликинде алат пособияларды, туура эле. Чоң рахмат. Пенсионный фондко барабы ошондо? Пенсионный фондко барабы бул? Жок. Пенсионный фонд эмес, соцзащита деген бар. Соцзащита. Соцзащита соцпомощь аласыз да. Дагы бир суроом бар, кечиресиз. Жолдошумдун эч кандай тиешеси жокпу документтерин, или мен жолдошумдун алып барышым керекпи? Вообще жолдошуңуз справка алыш керек. Ал официально иштейби бул жерде? Жок. Официально иштебейт, таксиде да. Ал таксиде официально иштебейт да. Ал гражданский правовой договор менен иштейби? Жок, азыр боло элек да. Негизи жолдошуңузда иштеген жеринен, ушуреки иштеген жеринен соцпомощьту алган эмес, пособияларды алган эмес деген справка керек болот ошоки жолдошуңуз тараптан дагы. Жолдошумдун дагы ошо документтер керекпи? Эме официально иштейт деген. Официально иштейт эмес. Иштеген жеринен иш кылып ал күбөсү алган эмес, ошоки жардамды деп справка керек. Бул жерде пособияны или күбөсү или аял алат да. Экөөнүн бирөө ала алат да. Ошон үчүн эгер аялы тапшырса, анда күбөсү алган эмес, ушурекинде сот жардамды деп справка требовать этишет. Ошондо жумушунан справка алыш керекпи? Жумушунан, ишинен справка алыш керек. Иштеп атат деген да справка. Жок, эжеке, мен сизге дагы бир жолу айтам да. Пособия
жана ошол эки единовременный выплата алган эмес деген справка керек. Макул, чоң рахмат. Нармурат суроо барбы? Дениңиз даярдансын 2 чекит. Андан кийин эмен. Ассалам Алейкум ассалам. алейкум. Мен сурообум, мен официально иштейм да, водительчи. Анан биздин ушул иштегендерибиз стажга тарик этет да, Кыргызстанда барганда пенсияга чыгарда ушул стаждарыбыз кантип эсептелет да, кантип биз далилдейбиз иштегенибизди. Бул жактан бир документ алып кетишибиз керекпи Кыргызстанга кеткенде? Сиз биринчиден жанагы неме трудовой книжка ачылганбы? Ошол трудовой книжканы заверить этип алыш керек. Ошол ишиңизден баланчанчы жылдан баланчанчы жылга чейин иштеген деп. Бул бир. Экинчиден, сиздер ошолеки пенсияга чыгарыңызда жана СНИЛС деген бир кагаз бар эмес бизде? Тура айтам, жашыл кагаз. Ошол СНИЛС пенсияга чыгарда эң негизги, эң баалуу кагаз ошол. Анткени сиз пенсияга төлөгөн баардык начислениеңиздар ошол СНИЛСтын номерине чогулат да. Анан пенсияга чыгаардын астында пенсионный фонд бар. Россия Федерациясынын пенсионный фондуна барып, менин канча пенсионный накоплением бар деп ошол жерден справка алып алсаңыз болот. Ошондо тигирээки жеринде көрүлөт. Канча жыл официально иштегенсиз, канча пенсионный накопление чогулган, ошонун баардыгын алып алып, анан Россияга, Кыргызстанга барасыз дагы, Кыргызстандагы стажыңызды эсептейт. Андан кийин Россиядагы стажыңызды жанагы трудовой книжкаңыздагы выписка менен эсептейт дагы. Андан кийин сизге пенсия чыгарып берет. Россиядагы жанагы чогулган акчаларыңызды Кыргызстанга котортот, ал дагы пенсияңызга кошулат. Мен ошондо Кыргызстанга кетерде бул жактан трудовой книжканы алып кетет экенмин ошондо, туура? Выписка из трудовой книжки деген бар. Выписка. Печать басылып, ушуреки трудовой книжка неме деген сөз да, ал ушуреки действительный деген. Анан пенсионный фонддон справка алып кетесиз. Россиянын пенсионный фондунан накопленный неме пенсионный накопление деген бар, ошол жөнүндө справка алып кетесиз. Ошол экөөнү алып барып, пенсияга чыкканга чейин эле алып кетсем болот экен ошолорду. Алып кетсеңиз болот. Баланчанчы жылдан баланчанчы жылга чейин ушунча чогулган деп, ал уже справка берет атайын. Түшүнүктүү. Дагы бир суроом бар, кыска. Мен ресессиямна бүгүн акыркы күнү бүтүп калды. Биз госуслугадан тапшырдык, жана бир жолу отказ келип кайра тапшырдык, экинчи жолго жооп келе элек, мына уже бир жума болуп калды. Көчөдө азыр эртең милиция кармаса мен кантип жооп беришим керек буларга? Эгер милиция кармаса сизде выдворение кылып ийгенге толук акысы бар. Ошондуктан сиздер жанагы кимге регистрация кылдырсаңыз, хозяин квартирада, ошону сиз өзүңүздөр регистрация болгон райондун эле миграционный службасына жөнөтөсүз. Номер жанагы неме деген бар, номер заявления, да? Ошону көргөзүп эле, мен мына бир жума мурун жөнөттүм эле, жообу келбей атат. Пожалуйста, жообун бергиле десе, ошол жерден эгерде положительный ответ келсе, ошол жерден эле уведомлениени чыгарып, печатьты басып туруп берип коет. Рахмат, чоң рахмат. Нармурат Бекенин сөзүнө дагы кошумчада, бул бизде оңошуп атканда сведение о трудовой деятельности деп коет да. Жана выписка деген ошол да, негизи сведение о трудовой деятельности. Сведение о трудовой деятельности бул ошол кайсы жерде иштейт, иштебейт деген сөз да. Выписка из трудовой книжки деген бул мисалы үчүн Россияда 6 жерде иштесең, ошо 6 жерден жазылат да, баланчанчы жылдан баланчанчы жылга чейин баланча организацияда кызмат, баланча деген кызматта иштеген деп. То есть 6 жердин тең баардык данныйларын берет да. Сведения о трудовой деятельности ал мына бүгүн иштеп атасыңбы, иштеген жоксуңбу деген эле кагаз да. Мына регистрациялардын подтверждениясын барып МФЦдан подтверждение регистрации десең түшүнбөйт экен да. Буну выписка деп айтат, юридический название документа. Жок, бул деген бул Нурмат акенке мындай болуп атат да, бул немеден берген, госуслугиден берген. Просто жообу келбей атат да. Жана подтверждение регистрация деген бул мисалы үчүн колуңда кагаз бар, бирок сен ишенбей атпайбы, кээ кишилер ушулеке регистрациям оригиналбы же фальшивый билбей атам депчи. Ошону барып эле МФЦдан борики регистрациям подтверждение бергиле десе, подтверждение эгерде бар болсо подтверждение берип коюшат ошол жерде. Базада бар же жок деп. Хорошо. Түшүнүктүү, рахмат. Ким эле? МН.
Emen Зеля анан эмен да. Эмен берериңиз макул. Анан кийин Зеля даярданыңыз, кийин Асема. Эмен берерсиң. Хорошо. Бир тааныш эже сурап атты эле да, келгенине 3 ай болуптур. Регистрация бар экен, анан Сахарадан өтө элек экен. Өзү негизи 1 айдын ичинде өтүш керек го Сахарадан, Кыргызстандан келгенден кийинчи. Азыр эми 3 айдан кийин Сахарова барса эч нерсе дебейт бекен деп сурап жатат да. Эми азыр мен көпчүлүк эле мурунку көрсөтүүлөрдө да айткам, именно эгерде силер Москва шаарынан чыгып аткан болсоңуздар, Сахаровада өтө көп мигрант өтө көп болгондугуна байланыштуу, эгерде регистрацияңыз оригинал болуп ошол базада болсо, кечиккенине карабай эле өткөзүп атат. Бул только Москва шаарында. Эгерде Санкт-Петербург же болбосо башка шаардан чыккан болсоңуздар, 1 айдан кечиктиң, все, кирди чыкты жазап келесиң обязательно. Москвада Эгерде Москвада болсо, өтө берсин. Бирок анын 3 айлык регистрациясы бүткөнү калыптыр, эми ал азыр Сахаровадан өтүп келип, трудовой договор жасап, узартыш керек да. Ооба, ошентип айтып коем. Рахмат чоң. Тездетиш керек. Рахмат.